Саламатсыздар, урматтуу Репортер KG маалымат агенттигинин көрөрмандары. Бүгүн биз жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 26-жатак абагындабыз. Биз соттолгон жарандар менен маек куруп баарлашмакчыбыз. Анда эмесе сиздер менен чогуу көрөлү. Мен статья 209 бул мошенничество болуп калат. Срокту району 4 жыл берген. Городской болсо 3 жыл 5 ай калып берген. Азыр мен колония поселениядамын 26-да, Алзановкада. Ага чейин мени эмеден СИЗОдон учреждение номер 2-ге, УК номер 2-ге жөнөтүштү. Ошол жерде мен 1 жыл 10 ай болдум да. Кыйналасың, бул жерде кыйналган жокмун деп айта албайсың. Биринчи болгон моментте бул СИЗОго түшкөндө өтө оор нерсе болду. Мен өлүп каламбы деп ойлогом. Өзүмдүн 5 балам бар. Эң кичүүсү азыр 12-де. Ошол кезде 10го чыга элек болчу. Балдарымдын атасы деле кайтыш болуп калган, 9 жыл болду. Өзүм жалгыз бой энемин. Балдарым азыр чоңоюп калды. Кичинекейим ошо экинчи кызым бар, ошо экинчи кызым карамагында болуп опекунство бергенмин 2 баланы. Буну эстеп жүрүш керек деп ойлойм. Анткени баягы жашоодо ар кайсы нерсе болушу мүмкүн. Бул мен үчүн өтө чоң сабак болду деп эсептейм. Баягы ал жака түшкөндө көп нерсенин баркын билет экенсиң да. Негизи эле жашоонун баркын, негизи эле бир туугандын, бала чакаңдын, ааламдын баркын билип калат экенсиң. Анткени СИЗОдо 4 стенанын ичинде отурасың, күндү көрө албайсың, түндү көрө албайсың дегендей. Абаны нормально дем ала албайсың. Ошол жагынан мен өтө катуу маани бердим. Ошондо аябай Кудайга ыраазычылыгымды билдирип, ушундай кечирим сурап болгон күндөрүм болду. Бир компанияга мен чакырышкандан мен барып калгам, анткени менин үйүм жок болчу. Азыркы деле жок. Анан ошондой үй берет экен, иштесең тиги бу дегенден мен ошол жака кирдим эле. Анан баягы офисти мага оформлять эткени үчүн мен ошол жака тартылып калдым да, кыскасы. Мен тагдыр буйрук экен, баягы пешенеңе жазылганда айла жок экен көтөрөсүң да. Самое главное ошо аман эсен болупсу экен деп эле бала чакамды, бир туугандарымды ошол жактан жүз көрүшсөк экен деп эле калат экенсиң да, кыскасы. Бул жок, бул сетевой маркетингке кирбейт эле, бул инвестиционный проектке кирет эле. Ошо акча салсаң, бир аз күтүп турсаң анан аласың деген болгондо баягы үйүм жок болсо анан балдарымды таап атпайм, квартиралап жүрөт элек. Азыр деле ошондойбуз. Ошондой жакшы болот экен, кылса болот экен деп алгандар болгон, алган адамдар болгон. Анан баягы мотивация кылса деп ишенет экенсиң да. Ошентип мен дагы ошол эмеге алданып калдым да, кыскасы. Башка эле баягы адамдар өздөрү чакырып келгендер. Мен ал адамдарды чакырган эмесмин. Чужой эле адамдар аркылуу, просто адам баласы ответственностьти өзүнүн мойнуна албай эле бирөөнү мойнуна илип коюш экен да. Мен ошентип түшүндүм. Билбейм, может мен туура эмес сүйлөп атамбы, я не знаю. Эми ал адамдар просто менден требовать этип туруп алышты. 5 колдой билет эле менде жок экенин. Ал акча компанияга кеткен экенин билет эле. Бул жолу менен бирөө 200 салган болсо, бирөө 300 салган болсо, ушундай, бирөө 500 салган, ушундай да. Менин аркаман келген эмес, мен болгону гана офисти өзүм оформлять эткеним үчүн, анан информация бергеним үчүн да. Ошол маалымат берген. Анткени маалымат берип, ошол офисти кармап иштетип эме кылса болот экен дегенмен, ошол офисти башка бирөөлөр ачкан. Бирок ошол моментте оформлять эткенге эме жок болуп, мага предлагать этсе мен макул болуп койгом да. Ошентип мен ушундай ситуацияга түшүп калдым да. Алдандым мен деле, ооба, мен да салганмын, мен да карыз калып салганмын. Баягы адам баласы бир саатта эмне болуп кетерин билбейсиң да. Баягы жакшы үмүт менен барасың да, любой нерсегечи. Ушу бир возможность болуп калсын,
бир үй алып алайын же балдарын бакканга бир возможность болуп калайын деп кыласың да. Өзүмдү өзүм аябай жек көргөн күндөрүм болду. Ушунчалык мен балдарым алдында өзүмдү пас деп сездим. Бирок жакшы балдарым, кыздарым акыл эстүүлүгүн көрсөтүп, мама деп ыйлашып, сиз бизге керексиз, кандай болбосо дагы депчи. Просто алар билет да мен албашымды. Анткени мен стараюсь жить честно. Ошол честностьуман, наивностьуман, доверчивостьуман мен ушуну попадать этип калдым деп эсептейм өзүмчү. Балдарым туура эле кабыл алды. Мама, мы знаем, что ты не виновата дешет. Азыр мени балдарым ушундай барктайт. Ушунчалык баягы любой нерсе, жакшынын да жаман нерсенин да аркасы жакшы мындай ответи болот го. Обратная сторона бар дейт го, жамандыкы да жакшыныкы да. Бул ситуация бизди мындай бири бирибиздин баркыбызды билген эме болду да, ситуация болду. Бири бирибизди мындай поддержка берген, сплоченность болду да. Балдарым дагы мындай жашоого көз карашы өзгөрдү. Мен баягы атасы каза болду деп буларды аячу элем да. Анан баягы деги эле ушулардын эмесин көрбөйүн депчи, колуман келишинче кылганга аракет кылат элем. Бул ситуация балдарымды мындай жашоого көз карашы өзгөрүлүп, ответственный болуп калды десем жаңылышпайм. 4, 5, 7, 8ге чейин барып калат эле. Ал жактагы адамдар менен мамилеңиз кандай болду? Аябай жакшы. Мен өзүм не конфликтный адаммын. Ушканды билбейм. Постоянно стараюсь ладить с людьми. А так спокойно эле. Ошо 4 ай отурдум, 4 ай спокойно эле. Вообще мындай жаман нерсе болгон жок. Уруш, талаш деген. Ал жакта психологдор бар беле? Ооба, психологдор бар, врачтар бар. Биринчи күнү ошо карантинге киргенимде мен жүрөгүм токтоп калайын дегенде, ошо эме бар эле, медсестра Ибадат деген. Аябай мага ушу жардам берди. Бабу эле Аллахка жардам берди. Ошо өзүмө келтирип, дарыларды берип, ысык чайларды берип, давлениясы түшүп кетти депчи. Ошо мени түнү менен карап чыкканда ошо улам келип карап, улам келип карапчы. Аябай катуу стресс болгон бирок. Это просто не передать. Никому, даже врагу не пожелаю это. СИЗОдо болгону менин характеристикам жакшы. Характеристика мактанбайм, бирок жакшы. Мен ИК-2да барар момент эле иштеп баштаганмын. Швеяда иштедим, анан столовойдо иштедим, тамак жасап. Ошо зонанын өзүнүн столовой бар, ошол жерде иштедим. Швейкада иштеп, кийим тиккенди үйрөндүм. Негизи билет болчумун машинка менен. Бирок мындай кийим тигип көргөн эмесмин. Ошол жактан барып үйрөндүм. Анан активный мероприятияларга катышып жүрдүм. Ошол анан сотрудниктер менен сый, осужденныйлар менен сый. Уруш, жанжал жок. Ошон үчүн бул жака жибердим. Ошон үчүн деле жиберди болуш керек. Өтө азыр аябай катуу карап атпайбы? Анан сотум убактысы келип калгандыктан сот аркылуу мени жөнөтүштү да, уруксат берипчи. Ден соолугум кичине жакшылап чындап алгандан кийин швейный цехке эле кирейин деп атам. Анткени швейный цех это мое любимое хобби да негизи. Мне нравится шить. Тем более жака барып үйрөнүп келгенден кийин я сейчас спокойно могу зайти и зарабатывать деньги, этим обеспечивать, кормить, поддерживать детей. Азыр мейли квартирада жашасам да мейли дейм азыр. Ошо үйдү албасам да койдум, бербесе да койсун. Байлыкты, бийликтин да кереги жок мага. Только мага балдарымдын бактысы керек, балдарымдын амандыгы керек, бир туугандарымдын бактысы керек, амандыгы керек. Ушулар менен жүз көрүшүп турсам болду. Ушундайда сага жакын экениң, ким экениң билинет экен да. Сага бир тууганыңан, ата энеңен, бала чакаңан башка эч ким көрбөйт. Мен окружением өтө көп болчу. Единица эле адамдар мындай бала чакама поддержка бергендер болду. Единица. Калгандары все отвернулись. Мен азыр биринчи очередь бир тууганды таба албайсың. Бир тууганды бала чакамды коем.
Мен азданмын, мен балдардын алдынан чыккымдан келбейт ишенсең. Я мечтала мен ушундай каалайт элем ушуну. Ошол жактан тамак жасап берип атканда ушундай тамактарды балдарыма кылып берсем гана дейт. Ошол адамдарга себепкер болуп бергенине рахмат, Алла ыраазы болсун. Көзүм ачылбай калып жүрө берет белем дагы деле. Хотя мен ал акчаларды алган эмесмин. Чөнтөгүмө салып алган эмесмин. Статья 138, часть 3, пункт 1. Попытка убийства, да, неосторожность. Атайлап койгон эмес, кокустуктан. Магазин иштеп жүргөн, ушул магазинге мага алып келген торговый агент бала менен пикир келишпештик болуп, ал мага товар алып келиш керек эле, алып келбей калып, мен товар требовать эткенмин, ошонун экөөбүз бир мненияга келбей уруша кеткенбиз. Уруша кетип, чабышып кеткенбиз. Мен бир чапсам жыгылып, асфальтка баш менен жыгылган. Ошону больницадан өзөтүп кеткен 10 күндөн кийин. 8 жыл срок берген, 8 жыл амнистияга илиндим. 4 жыл дегенде бул жака колония поселенияга 26 мекемеге которушту. Азыр бул жакта турам. Өзүңүздүн үй бүлөңүз бар? Үй бүлөм бар, 3 баланын атасымын. Эң кичүүсү 5 жашта, улуусу 12 жашта, ортомчусу 9 жашта. 2021 жылы октябрь айында барганмын, номер 1 СИЗОгочу. Ал жакта 6 ай болдум. Ал кезде жашоо башкача болду да. Анан 27 мекемеге 8 жыл срок алып, 27 мекемеге 2022 жылы мартта келдим. Мартта келип, жүрүм турум жакшы эле болду. Намаз окучумун, 5 вакыт намаз окучумун. Бул жактан ушул камалгандан кийин намаз баштадым да, ага чейин баштаган эмес элем. Бул жактан келип 27 мекемеде жашоо башкача болду, кийин азыр башкача болду. Азыр буюрса сонун бардыгы жакшы. Сотрудниктер менен жакшыбыз. Окутуп атышат. Окудум мен өзүм эмеде. Компьютерди үйрөндүм. 27 мекемеде азан чакырдым, 3 жыл азанчы болдум ал жакта. Элдерди жакшы жака чакырып, жамандыктан тосуп, ошентип отуруп чыктык. Буюрса иншалла жакшы болот мындан болду. Өзүмдүн күнөөлөгөн сезим болуп, ошол Алла Таала менен байланышып намаз окуп баштадым. Дагы деле өзүм күнөөкөр сезем. Кайталанбайт эми, түшүндүм бул жактан көп нерсени. Чыксам, моңдой мурда кылган нерселерим кайра кылбагандай болуп чыгам деп аракеттенdim да, ошондой буюрса иншалла жакшы болот. 4 жыл, биринчи жылдары кыйын болуп атты, кийин киши көнөткөн бардык жашоогочу. Көнүп калдым. Бирок баары бир кысым бар да. Кысыласың, кеткиң келет үйгө, балдарыңа. Балдарым билчү эмес, аялым келип турчу, кичинекейин алып келет. Чоңдорун билдирген эмеспиз да. Балдарым үчүн чет жакта иштеп атам. Жакында эле чыктым, 10 күн болду, карантин 10 күн биякта болдум. Бул жактын мекеме башчысы үйгө 10 күн карантин бүткөндөн кийин үйүңө барып кел деп жөнөттү. Үйгө барып бүгүн келдим, азыр келип отурам. Үйдө 3 күн болуп келдим, үй бүлөм менен. Жаштарга кеңешим ошол кылмыш иштерин кылбашын каалайт элем. Өзүнүн жашап аткан жашоосуну мындай сентет жашашын каалайт элем. Оңой жашоо, оңой акча издебегиле, жашоо жакшы, сыртта бардыгы жакшы болуп атат, мамлекетибиз иштеп атат. Иш баары иштейм десе, бул жака келбегиле дейт элем да. Ата-энем кыйналды бардыгынан да. Ата-энем кыйналды. Өзүм чынын айтсам өтө деле кыйналган жокмун. Жакшы эле угуп, бирөө менен урушпай 4 жыл отурсам, бирөөсү менен урушкан жокмун. Жакшы мамиледе болдум баары менен. Ата-энем кыйналды. 3 бал тамагын берет, эртең менен каша, физзарядка, обед, ужин тамактары жакшы. Азыр жакшы иштеп атышат мамлекет сотрудниктери. Башка мекемелерди билбейм, именно 27 сотрудниктер аябай жакшы иштеп атат. Исправдливо. Мурдагыдай бай, кедей, кыйын, баягы положение эме деген жок. Баардыгы бирдей да азыр. Баардык адамдын укугу бирдей. Чыксам ошол мурда кандай жашап жүрсөм ошондой жашайм. Анан мурда кылган ошол
ачуулукка бат алдырчумун, уруша кетчүмүн да кишилер менен. Өзүмдүн баягы эмем чоңураак болчу да мага. Катуу сүйлөсө көтөрө алчу эмесмин. Мен тил менен эмес, муш менен эле эметип койчумун да көбүнчөчү. Ошол сабырдуулукка үйрөнүп чыктым буюрса, ал жакта дагы психологдорго барып, ал жагына алакан деген эме бар, ага дагы катыштым. Эң эле биринчиси намаз үйрөндүм. Ал жакта азыр медресе ачылган ушул 26-27 мекемеде. Ошодо окудум. Диний жактан сабак алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле кылмыштуулуктун аркасында сөзсүз түрдө жаза бар. Андыктан бул интервью көрөрмандарга сабак болду деген ойдобуз. Репортер KG'ге катталганды унутпаңыз.